Оштун мэрия кызматтан кетти. Интернетте аксакалдардын Камчыбек Ташиев менен түшкөн сүрөтү тарады. Жанар Акаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу 24 KG басылмасы өз блогтарына таянып кабарлады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Жеңишбек Токторбаев кызматтан кетти. Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэрия кызматынан өз каалоосу менен кетти. Акыркы күндөрү анын отставкасы тууралуу маалыматтар тараган, бирок 17 февралда президенттик администрация жана мэрия бул кабарды четке каккан болчу. Токторбаев 2025 жылдын 23 январынан бери мэр кызматын аркалап келген. Буга чейин ал 7-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болуп, Ата журт Кыргызстан фракциясынан шайланган. Бул маалымат блогтарынын кабарлоосуна караганда 2025 жылы Ош шаарында сырткы инвестицияларды тартуу көрсөткүчү кескин төмөндөп кеткен. 2024 жылга салыштырмалуу инвестициянын көлөмү 44,11%га кыскарып, акыркы жылдардагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөн. Мындан тышкары колдоо бар маалыматтарга ылайык инвесторлордун жана бизнес өкүлдөрүнүн бир бөлүгү шаардан кете баштаган. Бул жагдайлар кадрдык чечимге түздөн-түз байланыштуу же жокпу азырынча такталбайт. Эске сала кетсек, Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп 2025 жылдын 23 январында дайындалган болчу. Жанар Акаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу 24 KG басылмасы өз блогтарына таянып кабарлады. Бүгүн мурдагы мэр Жеңишбек Токторбаев кызматтан бошотулганы маалым болду. Жанар Акаев тууралуу кыскача маалымат: 1986 жылы 13 декабрында Ош облусунун Алай районундагы Кабылан көл айылында туулган. 2009 жылы Ош мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 2008 жылдан тартып Азаттык радиосунда иштеген. 2015 жылдын февраль-август айларында президенттин басма сөз катчысы болгон. 2015 жылдан тартып жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты, Социал-демократиялык партиясынын тизмеси боюнча 2015-2017 жылдары социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет төрагасынын ордун басары болгон. Алтын калем Евразия 2011 жана Курч калем 2014 сыйлыктарынын лауреаты. 3 үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Интернетте аксакалдардын Камчыбек Ташиев менен түшкөн сүрөтү тарады. Ташиевдин президентке кат жазган 75 аксакал менен түшкөн сүрөтү тарады. Камчыбек Ташиевдин кезексиз шайлоо өткөрүү боюнча президентке кат жолдогон 75 адам менен түшкөн сүрөтү интернетте пайда болду. Аны ким таратканы жана качан тартылганы белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы менен бирге тартылган сүрөт. Бекболот Алгарбеков, Алык Карашев жана Эмиль Узакбаев. Алар өткөн аптада массалык башаламандыктарды уюштурган деген шек менен кармалган. Сүрөттөн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевди да көрүүгө болот. Буга чейин Ташиев өзү мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча кайрылуунун авторлору менен эч кандай байланышы жок экенин билдирген. Дордой базары Ороз айына карата кооздолду. Социалдык тармактарда Дордой базарынын Европа катары Ороз айына карата шаарлар менен кооздолгону тартылган видео тарады. Видео социалдык тармактарда жылуу кабыл алынып, интернет колдонуучулары мындай көрүнүшкө суктанышууда. Белгилей кетсек, бул жылы Ороз айы Кыргызстанда 19 февралда башталат. Бул Дордойдогу европейский рядтагылар Рамаданды да катуу күтөт да. Кош келиңиздер Рамадан дейт. Орозда келатат. Орозда кандай даярдыктарын. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. М банк 2105
13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн Которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.